Şolursa tarttan gökbörü, çolup'a gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çolup'a gelgen şerdir kız. Atan bir kız tegirdegi göktөгü, armak bolup tekte dura gözdörü. Gezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolursa tarttan gökbörü, çolup'a gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çolup'a gelgen şerdir kız. Anmazdım topunları turasın, kalta kalan babalardın murasın. Kırmızlardan gökbörünün gökdoğusun, kılımdarga ulansın, kılımdarga ulansın. Şolursa tarttan gökbörü, çolup'a gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, Нарматы мекендештер, КТРК спорт каналында Норуз майрамына карата уюштурулган көкбөрү боюнча беттештин 4-чү оюну, бул 8ден 1 финал. Ал эми атаандаштар Кара Балта жана Талас жаштары командалары. Жашыл кийимчендер. Булар Кара Балта командасы, ал эми Талас жаштары, булар бир аз алардыкы деле жашыл, бирок ток жашыл деп айтсак болот. Аш жашыл жана ток жашыл. Ушундай. Албетте булар кийимдеринен айырмаланып турат. Ошол замат азыр Кара Балтанын оюнчусу улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасады жана улак колду. Кара Балта чабуулда канчалык ийгиликтүү болот бул аракет, бирок булар чындыгында бир топ ушундай бир ордуна турбаган чындыгында кооз оюн болчу да. Анткени булар ушундай Талас жаштары деп ат эле айтып тургандай, булар чындыгында жаш оюнчулар. Булар жогорку ылдамдык менен ал мезгилде Кара Балтадагы чабуулга чыкты. Ал өзү жалгыз жана эсеп сандары бул жерде теңелбей калды. Эң акыркы учурда гана ушундай тайказанын кырына чейин чыгып, бирок андан ары ушундай кырынан кайра кайтып кетти. Эң башкысы биз бул оюнчуга, Кара Балтанын оюнчусуна албетте мындай кыйналып калбашын каалайбыз. Ден соолук деген албетте баарынан өйдө турат. Спорт өзүнчө спорт, көкбөрү, бирок албетте ден соолук эң башкы нерсе. Анткени мына ушундай оюндан жараат алып калган бул бир топ өзгөчө көрүнүш. Аны дагы баары жакшы түшүнүп, дал ушул оюнчу, Кара Балтанын бул оюнчусу ордунан туруп, кайрадан атка мингенге чейин алар токтоп турушту. Бул чыныгы эки команданын спортко спорттук түшүнүк, бири-бирин сыйлоо көрүнүшү деп айтсак болот. Кара Балтанын курамында дагы бир оюнчу алмашты. Ушундай тез оюнчулардын алмаштырганы абдан жакшы. Анткени ушундай жогорку темпте башталган оюнда албетте чарчап чалыкпаган учур эң жакшы. Азыр Талас жаштарынын чабуулу бул жерден уланып келет. Негизинен Таластан эки команда бар. Талас деп өзүнчө команда чыккан, алар Д тайпасында. Ал эми ал мезгилде эсеп сандары бул жерден ачыла койгон жок. Ошентип беттештин албетте алгачкы 20 мүнөтүнүн алгачкы алдыңкы мүнөттөрүндө жогорку ылдамдык менен башталган оюн эми гана бир аз токтоло түштү. Ал мезгилде улак тартыш бул жерде орун алып жаткан учуру кимисе улакты тартып алат. Ошол оюнчу топтон суурулуп чыгып, анын өнөктөштөрү башка оюнчулардын жолун torой чыгып, албетте чабуулду улантканга аракет жасалышы керек. Азыр мына эми Кара Балтанын тайказанынын жанында улак үчүн болгон күрөш орун алып жаткан, бирок булар түз эле ушул улак менен албетте аянттан сыртка чыгып кетишти. Андыктан эми Кара Балтанын тайказанынын жанындагы тегерек ичинен эми деме албетте бул жерде
эки командадан бирден оюнчу чыгып улакты өйдө көтөрүп андан ары алып кеткенге аракетин жасайт. Бирок эки команданын тең мына аттары мыкты экени бул жерде көрүнүп турат. Алар мына жогорку ылдамдыктагы оюнду бири-бирине тартуулаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Улак аянттын ичинде бул эми эки командадан бирден оюнчу чыгып, ошол учурда албетте улак үчүн болгон күрөш бул жерде орун алышы керек. Азыр позициялык ыңгайлуу абалды алуу үчүн болгон аракеттер гана мына ушундай болуп жатат. Эңкейип улакты жерден илип кетүүгө болгон учур. Азыр мына Талас командасынын оюнчусу улакты мына төшүнөн кармап өйдө тартып кетти дагы. Ошол замат чабуулга чыкканга аракет жасаган. Эң башкысы бул жерде эмне болуш керек болчу? Албетте аянттан сыртка чыгып кетпеши керек болчу. Бирок эми каптал сызыгынан албетте улак оюн каптал сызыгынан сыртка чыгып кеткендиктен ошол замат азыр ортолук бөлүктө эки команданын оюнчулары албетте улакты жерден көтөрүүгө болгон аракетин жасайт. Биз команда менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Бул жерде биринчи катар саны менен Улан Солтонов, бул Кара Балтанын оюнчусу. Негизи эле оюнчулар азыр биз Кара Балтанын оюнчулары менен тааныштырып жатабыз. Биринчи Улан Солтонов, экинчи Нусу Боубеков, үчүнчү Байышы Базаркулов, төртүнчү Эка Сейталиев, бешинчи Бакыт Жолдош уулу, алтынчы Нурлан Бегалиев, жетинчи Бека Темирланов, 8-нчи Элдиар Тургунбеков, 9-нчы Коля Бузурманкулов, 10-нчы Азамат Шакир уулу, 11-нчи Калы Солтобаев, ал эми 12-нчи Султан Урсланов. Мына ушундай тизме бул Кара Балтанын курамы. Негизинен булар мына жашыраак болуп эсептелгендиктен булардын аттары мына ушундай Коля, Бека, Эка деген сыяктуу аттар бар. Ага албетте таң калбай эле коюшубуз керек. Анткени бул жерде мына бизге берилген бул оюнчулардын аты жөнү боюнча дал ушундай жазылган. Андан сырткары эми биз Талас жаштарынын курамына келе турган болсок, биринчи катар сан менен Муратбек Бейшебаев, бул Шумкар аттуу аты менен. Ал эми андан сырткары экинчи Калыс Бактыбек уулу Шайтан, бул оюнчунун минген аты. Тойшубек Коргонбаев үчүнчү Гүлсары, Осмон Кутманбек уулунуку Байкашка, Орозбек Эркинбеков 5-нчи бул Көксай, Данияр Искендеров 6-нчы Тору, Намысбек Алмазбек уулу Арап, Ерлан Төлөбеков Чийкашка, Дастан Сагынбек уулунуку Көкбет. Мына ушундай чындыгында Көкбет ат болушу керек. Бул Көкбет деген бул мүмкүн өжөр, мына беттегенин бербеген ат деген мүнөздө коюлса керек. Негизинен аттарга ар бир эле оюнчунун минген атына мына ушундай анын мүнөзүнө жараша ысым коюлат. Жана Чубак Нурмамбет уулунуку Самурай, Кушубай Илис уулунуку Вандам. Мына ушундай Вандам деген өзгөчө кайманатты алып жүргөн дагы аттар бар. Биз негизинен бул оюнчулар минип жүргөн аттардын эмне үчүн мындай коюлуп калган же башкача коюлуп калганына таң калбай эле коюшубуз керек. Булар ар бир оюнчунун өзүнүн ар бир аттын ээсинин өзүнүн мына ушундай чыгармачылыгына жараша. Калык Айтбаев болсо команданын жетекчиси, Эсенкул Нураков капитан. Кайрадан улак каптал чийинден сыртка чыгып кетти. Албетте бул аут абалы катталды. Андыктан кайрадан ортодон улак үчүн болгон күрөш орун алат. Азырынча эсеп сандары ачылы элек. Биз мына эки команда менен тең тааныштырып алдык. Азыр кайсыл оюнчу өзүн жакшы жагынан көрсөтүп баштаса, албетте ал оюнчу тууралуу кыскача маалыматтарды берип турабыз. Анчалык көп маалымат деле биздин карамагыбызда жок. Булардын албетте бүгүнкү күндөгү алгачкы оюну, эгерде кайсы команда жакшы жеңишке ээ болуп, чейрек финалга, андан ары
жарым финалдарга чыга турган болсо, ал учурда биз мына беттеш өткөн сайын, улам кийинки баскычка өткөн сайын алар тууралуу көбүрөөк маалымат айта алсак болот. Ал мезгилде Талас жаштары командасынын оюнчусу бул мына Кушчубай Илис уулу өзүнүн Вандам аттуу ысымдуу аты менен азыр улакты жерден алган болгон аракетин жасоодо. Ага Кара Балтанын оюнчусу толугу менен мүмкүнчүлүк берип койду. Бул ким дей турган болсок, Элдияр Тургунбеков болчу. Азыр бирок ошол замат Элдияр Тургунбеков топко топ ичине кирип баруу менен же болбосо мына топтон бөлүнүп чыга албай, ошентип биякта улак тартыш чындап башталды. Азыр бул жерде албетте Талас жаштары командасынын Тайказанынын тушунда улак үчүн болгон күрөш орун алып жаткан мезгили биз сиздерге дагы бир сыйра мына ушул турнирдик сетка менен тааныштырып койсок. Бул 8-ден 1 финал. Алгачкы беттеш мына бул олимпиадалык системада болуп, ар бир команда уткан команда гана кийинки баскычка өтөт. Ал эми атайын алыстан келген командалар келип бир эле оюн өткөрүп кетпесин деп, утулган командалардын ортосунда дагы бирден беттеш өткөрө турган болгон. Ал мезгилде мына ушул Талас командасынын оюнчусу, жаңылбасам бул Кушчубай Илис уулу Вандам ысымдуу аты менен чабуулга чыкты. Атаандаштын Тайказанына чейин жакын барып, эми ал жерден эсеп санын ачканга албетте мүмкүнчүлүк бербейт. Кара Балта командасы дагы азырынча Талас жаштарына каршы татыктуу оюнду өткөрүүдө. Түз эле сүрмө топ барып, аянттан сыртка чыгып кетти. Албетте эми мына ортодогу тагыраагы Кара Балтанын Тайказанын жанындагы ошол тегерек бөлүктүн ичине улак ташталат жана бул жерден жекеме жеке таймаш орун алмакчы. Улак ортодо калыс уруксат берди. Эки командадан бирден оюнчу чыкты. Бул Турат Эмилбек уулу Талас командасынан, ал эми Кара Балтадан бул Бакыт Жолдош уулу. Турат Эмилбек уулунун минген аты Эрке Тору. Ал эми Бакыт Жолдош уулунуку болсо, бул жерде анын аты минген аты жазылбаптыр. Бирок аты жазылса деле, жазылбаса деле, эң башкысы мына ал азыр жакшы кызмат өткөрүп, мына ушундай улакты жерден алганга болгон аракетин жасоодо. Мына Эрке Тору аттын ээси Туратбек Эмилбек уулу. Албетте ал улакты жерден алганга жакыныраак барууда. Биз мына турнир сетка менен тааныштырууну андан ары улантабыз. Бөрүлү менен Көкжал 8-ден 1 финалда ойноп, Бөрүлү мына Булиттин жыйынтыгында 2-1 эсеби менен унутуп чейрек финалга чыкты. Ал эми чейрек финалдагы алардын атаандашы дагы белгилүү. Алар 18 март күнү ойношот. Ак суу жана Төш Булак командалары ойноп, Ак суу 3-0 эсеби менен унутуп, эми алар Бөрүлү менен ойнойт. Кийинки баскычтагылар дагы бир 8-ден 1 финалда Сары Өзөн менен Илбирс ойноп, Сары Өзөн ишенимдүү, эгер жаңылбасам, бул жерде 16-1 эсеби менен унутту. 16-1 эсеби орун алгандыктан бул ишенимдүү жеңиш болду. Эми Кара Балта менен Талас жаштары дал ушул эки команданын кимиси жеңсе, чейрек финалда Сары Өзөн менен ойнойт. Азыр эсеп саны бул жерде ачылышы мүмкүнбү? 10 жана 6 катар санында ойногон оюнчулар бул Туратбек Эмилбек уулу жана Данияр Искендеров чабуулга чыкканга аракет жасады. Ал мезгилде
мына кара балтанын оюнчусу жерде кулап калганына карабастан кайрадан тагыраак кулап калган жок, эми аттан түшүп калып кайрадан ошол замат ордунан туруп кетти. Кара балта жакшы татыктуу атаандаштык көрсөтүп жаткан мезгили. Мен мына беттеш жаңы башталганда ошол талас оюнчулары жаштары күчтүүрөөк окшойт деп ойлогом. Иш жүзүндө андай болуп чыккан жок. Кара балтанын оюнчусу мына улакка ишенимдүү ээлик кылуу менен азыр чабуулда баратат. Бул Элдияр Тургунбеков. Элдияр Тургунбеков бул 1990-жылы төрөлгөн. Элдияр Тургунбековда албетте Тайказанга барып таштаганга таптакыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Дээрлик бардык оюнчулар анын тегерек четине жакын келүү менен ошентип аларды топтун арасынан улак менен кошо чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүп бербей койду. Деми улак үчүн болгон күрөш бул жерде орун алууда. Улак аянттын ичинде эми Муратбек Бейшебаев Шумкар аттуу минген аты мына ал ылдам мына ушул жерден чабуулга чыгып эсеп ташканга мүмкүнчүлүк болобу же кандай эмес болгону бир коргоочу анын капталынан келди. Жана ошол замат аны мына ушундай кооптуу абалын жокко чыгарып кое алды. Анын жолунан чыккан ким эле Улан Солтонов. Мына ушул Улан Солтонов өз командасы үчүн жакшы ийгилик жарата алды. Анын ийгилиги эмнеде? Албетте аны коргонууда жакшы ойногонда. Биз ошентип алгачкы 4 оюндан чейрек финалга чыга тургандарды атадык. Бул Бөрүлү менен Ак Суу чейрек финалга чыкты. Сары Өзөн азыр Кара балта менен Талас жаштарынын жеңүүчүсүн күтүп жатат. Андан сырткары азыр бул чабуулдан кийин гана биз байкап көрүшүбүз керек. Анткени кооптуу абал жарала турган учур бар болмок, бирок Тайказандын жанында болгон менен чабуулга чыкканга эч кандай ачык жол жок. Эртең 16 март күнү Достук менен Актала ойнойт, андан кийин Араша менен Ысык көл, андан ары Талас Нарын жана Казарман МВД. Мына ушундай дагы 8 команда бар. Алардын ортосунда 4 оюн болот. Дагы чейрек финалдагылар аныкталат. Ал мезгилде мына Талас оюнчулары мына ишенимдүү атты мына өз карамагына тагыраагы улакты өз карамагына алып кайрадан эле атаандаштын Тайказанын көздөй мына жакын барды. Алардын эң башкы максаты мына ушул Тайказанды камалоого алуу. Эң башкысы улак капталсы оюн аянтынан сыртка чыгып кеткен жок. Мына ушундай күү менен баратып ал жактан чыгып кете турган учур келген мезгилде улакты жерге таштап кетти дагы. Эми мына ушул жерден улакты алуу азыр эки командага тең бир топ кыйынчылык жаратчудай. Ал учурда Талас командасынын оюнчусу улакты бир аз ордунан козгоп, андан ары көтөрүп кете алган жок. Уламдан улам эки командада тең ушундай алмашуулар жүрүүдө. Бул жакшы тактикалык жүрүш деп айтсам болот. Жана Кара балтанын оюнчусунун аты ал жерге түшүп калгандан кийин сыртка жүрүп баштады эле, бирок ал андан ары кетпестен токтоп өзүнүн ээсин күтүп калды. Ал кайрадан атка мингенден кийин эми алмашуулар орун алат. Эки оюнчу оюн таласын таштап кетиши керек. Албетте бул оюн таласында ар бир командадан болгону 4төн гана оюнчу болушу керек. Кара балтанын Тайказанын жанындагы тегерек аймакта кайрадан жекеме-жеке Талас командасынын оюнчусу Туратбек Эмилбек уулу. Ал өзүнүн атаандашын аянтка улакка жакын жолотпостон өзүнө ыңгайлуу позицияны ээлегенин аракетин жасап жатат. Руслан Султанов бул мына ошол азыр жекеме-жекеде өзүнүн аракетин жасап жаткан. Бул 1993-жылы 6-майда төрөлгөн оюнчу. Азыркы учурда 23 жашта жакшы күчкө толуп турган мезгили деп айтсак болот.
таластык оюнчу Туратбек Эмилбек уулу атаандашын такыр улакка жакын жолотпой эми ушул жерден улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Бул мына сол жактан улакты алганга негизинен бул чындап улак тартып жүргөн чеберлер, булар эки колу менен тең улакты алып кеткенге жакшы көнгөн оюнчулар. Биз азыр албетте биринчи бөлүктү гана көрүүдөбүз. Эсеп сандары ачыл элек. Негизинен биринчи беттеш эки команда үчүн тең абдан оор болгон. Азыр Кара Балтанын оюнчусу бул жерде мына Султан Русланов улакты жерден бир аз көтөрүп кайрадан жерге таштап койгон. Азыр дагы ушундай көрүнүш орун алды. Эмне үчүн улам болуп жатат? Анткени албетте бутунан эмес, бул жерде мына ушул төшүнөн улакты кармап алгандыктан аны ыңгайлуу көтөрүп кетүү бир топ кыйынга турат. Ал мезгилде Туратбек улакты көтөрүп көрдү. Улак дээрлик мына каптал чийинден дал үстүндө жатат. Андыктан эми бул жерде албетте бир гана оюнчу эмес, каалаган оюнчу кимдин колунан келсе, мына ошол балбан, мына ошол оюнчу улакты ордунан көтөрүп кетсе, албетте бул эреженин алкагында болот. Ал мезгилде кандай да кооптуу тагыраагы кооз сонун кыймылары кетти. Нурлан Бегалиев жазады. 1994-жылы төрөлгөн бул оюнчу улакты жерден өйдө алып кеткени менен андан ары чабуул уланбай, ошентип биринчи 45 кечиристен биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыгып, эсеп сандары ачылган жок. Булар эми жакшылап тактикалык жүрүшүн эки команда тең өзгөртүшү керек. Жана экинчи жарым мүнөттүктө тагыраагы экинчи 20 мүнөттүктө албетте эки команданын бирөөсү эсепти ачышы керек. Талас жаштары жана Кара Балта командаларынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары биринчи бөлүктө ачылган эмес. Андыктан бул беттештин тагдыры оңой менен чечилбечүдөй болуп турган учуру татыктуу атаандаштыкты эки команда тең бири-бирине биринчи 20 мүнөттүктө көрсөтө алды. Андыктан азыр беттеш башталары менен ушул жерде жаткан улакты көтөрүп кетүү болгон аракет жасалып, ал азырынча бир жагынан ийгиликтүү, бир жагынан ийгиликтүү эмес. Ийгиликтүү деген эмне? Анткени атаандаштардын эки команда тең улакты бергенге, көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бербей атат. Ал эми ийгиликсиз алар ошону алып кеткенге өздөрү дагы мүмкүнчүлүк ала албай жаткан мезгили. Эми жерде мына Кара Балта оюнчусу улакты көтөрүп кеткенге аракет жасады. Бул Калы Солтобаев. Ал эми анын атаандашы бул жерден албетте жакшы тоскоолдук кылуу менен топту тагыраагы тоо ичинен ошол улакты буту менен атып басып калып, андан ары көтөрүп кете алган жок. Бул жерде беттеш башталгандагы дал ушул жердеги жерден улакты көтөрүп кетүү толук ишке ашпагандан кийин эми ортолук бөлүктөн жекеме-жеке орун алат. Эки командадан бирден оюнчу чыкты. Кайрадан эле Талас командасынан Туратбек Эмилбек уулу. Бул Талас жаштарынын командасындагы дал ушул жекеме-жекедеги эң жакшы оюнчу, эң жакшы ат. Ошондуктан ал уламдан улам биринчи таймда дагы дал ушундай көрүнүш орун алып жаткан. Жок, бул жерде Кушубай Илис уулу чыгыптыр. Кушубай Илис уулу Вандам минген аты Вандам. Дал ушул оюнчу азыр аямттын ичинде. Анын атаандашы Элдияр Тургунбеков. Элдияр Тургунбеков жана Илис уулу Кушчубай. Булар бир караганда жөн эле тургандай көрүнгөнү менен алар чындыгында ушул жерден
улакты кантип алып кетүүнүн ыңгайын издеп жаткан мезгили талас жаштарынын оюнчусу мына Илис уулу Кушубай улакты жерден көтөргөн учурда ошол замат анын атаандашы албетте улакка жабышты. Калыс Солтобаев жана эми сүрмө топ акырындап мына ушул бири-бирин түртүү менен азыр кооптуу абалды жокко чыгаруунун аракетин жасайт. Булар албетте мына экинчи жарым бөлүктө булардын албетте тайказандары алмашты. Андыктан эми дал ушул биз турган жерден мына оң жактагы тайказанга эми Кара Балта командасынын оюнчулары чабуулга өтөт. Ал эми талас жаштары тескерисинче сол жак. Азыр Кара Балта командасынын оюн талаасынын тагыраагы Кара Балта командасынын жарым талаасындагы жайгашкан ушул тегерек чейинге кезектеги жекеме-жеке чыгуу орун алат. Улак келип өз ордуна ташталды. Кайсыл эки командадан бул ирет кимдер келет? Кайрадан эле Элдияр Тургунбеков жана бул ирет талас жаштарынан Туратбек Эмилбек уулу кирди улакты көтөрүү үчүн. Туратбек Эмилбек уулу улакка жакын, негизинен бардык талас жаштарынын командасынын оюнчулары улакка жакын болуп, ал эми дал учурда Кара Балтанын оюнчулары алар көтөргөндөн кийин гана улакты тартып кетүүгө болгон аракеттерин жасоодо. Ал мезгилде мына улак тартыш чыныгып башталды, бирок талас жаштары чабуулда. Ал эки оюнчу азыр Муратбек Бейшебаевга улак берилди. Ал ишенимдүү улакты өз карамагында алып турат жана чабуулга чыкканга кандай мүмкүнчүлүк болот? Эсеп сандары ачылабы бул жерде? Жок, ал бутунун астынан улакты чыгарганга мүмкүнчүлүк ала албай калды жана эсеп сандары ачылды. Ошентип бул жерде Мурат Бейшебаев Шумкар ысымданы минген аты мына Шумкардай сызып бараткан мезгили өзүнүн өнөктөштөрү менен чогуу 1-0 эсеби катталды дагы. Биз талас жаштары ошентип чейрек финалга чыгуу үчүн болгон алгачкы кадамын жасады. Шумкар минген аты эми өзү Муратбек Бейшебаев. Мына ушундай эми кезектеги дагы улакты жерден көтөрүү үчүн болгон аракет жасалат. Биринчи 20 мүнөттүктө Кара Балта татыктуу атаандаштык көрсөткөн, бирок экинчи бөлүктө мына ушундай бир аз Кара Балта оюнчулары мүмкүнчүлүк берип койду эле. Ошол замат Муратбек Бейшебаев ушундай бир колу менен улакты көтөрүп барып тайказанга салып койгон. Азыр дагы бир ирет бул ирет эми Чубак Нурманбет уулу улак менен. Чубак Нурманбет уулу бул 1994-жылы төрөлгөн. Анын минген аты Самурай. Самурайдын сызып бараткан учуру ал улакты бутунун астына такабастан түз эле көтөрүп баратат. Эң башкысы бул жерде бул Самурай ошол тайказанга түз таамай барбастан бир аз кыйгап аны өтүп кетти дагы. Албетте улакты ыргытканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Дагы деле жок, азыр каптал чийинен сыртка чыгып кетти. Андыктан кайрадан жекеме-жеке улак тартыш, улакты көтөрүп алыш орун алат. Кара Балта командасынын оюнчусу бул жерде даяр. Бул Калы Солтобаев 1988-жылы төрөлгөн оюнчу. Жок, ал Солтобаев аянттын ичине кирген жок. Анын ордуна Элдияр Тургунбеков кирди. Ал эми талас жаштарынын курамасынан Туратбек Эмилбек уулу. Туратбек Эмилбек уулу албетте улакка жакын турат. Ал жерден көтөрүп кеткенге болгон аракетин жасаш керек. Албетте 1-0 эсеби бул мындай чечүүчү нерсе эмес. Азырынча эгерде мына ушундай биринчи бөлүк дал ушундай бир упай айырмачылык менен бүтө турган болсо, анда 3-бөлүк бар 20 мүнөттүк. Андыктан эми
Карабалта албетте эсеп сандарын теңегенге жакшыраак аракет жасап башташы керек. Ал мезгилде Туратбек Эмилбек уулу улакты колуна кармап алды. Ал аны көтөрбөй жатканын, көтөрө албай жаткандан эмес, ал атаандашына улакты карматып койбош үчүн болгон аракет. Туратбек уулунун баш кийими түшүп калды. Андыктан ал ага да кабагым кашым дебестен азыр мүмкүн биринчи ал өзүнүн баш кийимин алып алып, андан кийин гана улакка аракет кылабы. Бирок белгиленген убакыт албетте уламдан улам соңуна чыгып баратат. Туратбек Эмилбек уулу дагы бир жолу улакты кармаганга аракет жасап көрдү. Бул ирет дагы ийгиликтүү эмес. Туратбек Эмилбек уулу негизинен бул эрке тору минген аты. Бул оюнчунун өзү 1994-жылы төрөлгөн. Азамат азыр ошентип Туратбек өзүнүн баш кийимин алып оюн талаасын таштап кетти. Анын ордуна эми 3-чү катар сан менен ойногон Тойчубек Коргонбаев чыкты. Бул Тойчубек Коргонбаевдин минген аты. Бул жерде протокол боюнча Гүл Сары. Бирок азыр Гүл Сарысы менен ары бери атаандаштын артка жылдырып, ошентип Калы Солтобаевди ал дагы албетте улакка жакындатпай турган мезгили. Бул экинчи 20 мүнөттүк абдан жакшы башталды. Негизинен биринчи таймда ушунчалык жогорку темп, динамикалуу оюн орун алган. Ал эми экинчисинде азыр биз анчалык динамикалуу оюнду көрбөй атабыз, бирок эң башкысы бул жерде эсеп саны ачылганы болду. Эми азыр Тойчубек Коргонбаев улакты жерден алганга аракет кылган. Андан кийин ошол замат кайрадан анын атаандашы Калы Солтобаев дагы улакты алганга аракет кылды. Калы Солтобаев улакты кармап, эми толук өз карамагына алды. Калы Солтобаев эми чабуулга чыга албагал. Эсеп сандарын теңегенге албетте ал аракетин жасайт. Ал мезгилде азыр улак кимде экени бул жерден так билиниши керек. Улак кимде экени так билинет. Албетте качан анын атаандаштары такыр улакка жете албай калган мезгилде Карабалта менен талас жаштарынын оюнчулары бири-бирине уламдан улам тартып жаткан мезгилде кайрадан эле ошол эле Калы Солтобаев менен Тойчубек Коргонбаев экөө улакты бөлүшө албай жаткан учуру ылдамдык бир аз жайлады. Анткени бул жерде эң башкысы ушундай улакты толук эки оюнчунун бирөөсү өз карамагына ала албай жаткан, ошонун негизинде дал ушундай көрүнүш орун алып жатат. Кимиси суурулуп чыгат болду экен бул жактан. Кана мындай чындап улакты атаандаштан сууру алып, жебедей сызып, абаны жарып кете турган ылдамдык бул жерде албетте орун ала койгон жок. Мына сүрмө топ менен азыр демек талас оюнчулары, талас жаштарынын оюнчулары чабуулда. Бирок Карабалта оюнчулары албетте мүмкүнчүлүк берери албетте күмөн азырынча, бирок эң башкысы аларга жолдуу, идеалдуу позиция керек. Деми бул жүрүш менен албетте аянттан сыртка чыгып кетмек, бирок улакты албетте аянттын ичинде таштап кетишти. Бул колдон түшүп калган нерсе эмес, атайын ташталган нерсе. Анткени кайрадан ал сыртка чыгып кетсе, жекеме-жеке орун алып, ал жерден ошундай бир топко чейин дагы убакыт текке кетмек. Ошондуктан улакты аянттын ичине таштап койгон. Ал мезгилде Карабалтанын оюнчусу мына улакты өз карамагына алды. Мына жебедей сызган ылдамдык менен ага бир да оюнчу жетпечүдөй болчу, бирок мына эң акыркы учурда таластын оюнчулары, талас жаштарынын алар чабуулга чыгып келди. Улакты бул жерде ушул Султан Русланов болсо, ошону менен бирге Муратбек Бейшебаев дагы жогорку ылдамдык менен ага жетип келип, эсеп сандарын теңегенге
мүмкүнчүлүк түзүп берген жок. Кара Балтанын оюнчулары дагы деле чабуулда ага эч ким тоскоолдук кылбачудай, бирок эң акыркы мезгилде гана ошентип тоскоолдук жаратып эсеп сандарын теңегенге шарт түзүп берген жок. Ал мезгилде Кара Балтанын оюнчусу бул Кара Балтанын оюнчусу Султан Русланов, мына аты сыртка кетип калгандыктан албетте анын ордуна башка оюнчу чыгып беттеш уланып берет. Бул Көкбөрүнүн мына жакшы жери дал ушунда. Эч качан оюнчулар алмашып жатканда оюндун темпи, ылдамдыгы, кооздугу жокко чыкпайт. Азыр талас жаштарынын оюнчусу мына улакка ээлик кылып өз карамагында алып калды. Бирок таң калыштуусу ал эмнегедир бул жерде эмне калыстын ышкырыгы жаңырууда, өздөрүнүн өнөктөшүн күтүүдө. Калыс бул жерде токтоткон сыяктуу, анткени эмне бул жерде убакыт соңуна чыгып калды эле. Эң башкысы азыр мына ушул ортолук бөлүктөн тагыраагы өздөрүнүн тай казанынын четинде мына улакты ишенимдүү алып турат. Дал эми бул беттештеги калыс албетте ал кандай чечим чыгарып жатканын биз албетте так билбей жаткан мезгилибиз. Ал ортодо ошентип болгону 3 гана оюнчу, мына эми 4 болду. Кара Балтанын курамындагы беттеш дал ушул жерден албетте уланышы керек. Ал мезгилде талас жаштарынын оюнчусу улакты бутуна абдан жакшы такымга басып алып, эми чабуулга чыкканга аракетин жасайт. Жана чабуул башталды. Жок. Коргоочулар атаандаштын оюнчулары толугу менен анын жолун тороп чыкты. Ал ким? Ал Орозбек Эркинбеков. Мына ушул Көксай ысымдуу аты. Бул 1992-жылы төрөлгөн Орозбек Эркинбеков улакты өз карамагына алып турган учуру. Бирок азыр каптал калысы талас командасынын Айоо аянтынын тагыраагы Тай казандын жанында турат. Дал ушул жерден оюн башталышы керек. Калыс деген калыс, албетте анын айткан, дегени деген. Но ошондуктан азыр бул жерде албетте бири-бири менен улакты тартышып жаткан жеринен чабуул албетте чабуулга чыкканга аракетин жасайбы. Мына дагы бир ирет улакты өз карамагында алып калды. Эми чабуулга чындап чыкса болот. Мына өзү жалгыз бир оюнчуну жазгырып бараткан мезгил канчалык ылдамдык бул жерде орун алганы менен эми дагы бир мына улакты Тай казанга таштап 2-0 эсебин каттап койгонго мүмкүнчүлүк болобу. Жана биз байкап турмакчыбыз. Бул жерде бар ооба. Калыс бул жерде ооба туура чечимди кабыл алды. Ошол эле учурда мына өзү жалгыз 2 аттын тизгинин кармаганга талас курама командасынын оюнчусу, талас жаштарынын оюнчусу өзүнүн жакшы деңгээлин көрсөтө алды. Албетте бул 2-0 эсеби талас жаштарынын чейрек финалга чыга турган экинчи аракети деп айтсак болот. Бул Орозбек Эркинбеков. Жок, биз жакшылап карап көрө турган болсак, бул 9-чу катар санындагы Дастан Сагынбек уулу. Мына ушул Дастан Сагынбек уулу эсепти 2-0 жеткирди. Албетте биз караган ракурстан негизинен таамай көрүнө берген жок. Эмне болсо дагы талас жаштары командасы чейрек финалга болгон дагы бир кадамын жасап, мына чыныгы чоң билдирүүсүн билдирип өттү. Мына калыстын ышкырыгы жаңырып, кезектеги улак үчүн болгон беттеш.
жана улакты алып кеткенге албетте оңой менен эки командада тең мүмкүнчүлүк боло бербейт. Мен байкашымча бул жерден улакты жерден көтөрүп кетүү бир топ оорураак. Ошондуктан азыр калыс ышкырыгын жаңыртып жекеме жеке оюнду улантууга аракет кылышы керек. Кандай азамат деп айтсак болот. Мына Калыс Бактыбек уулу, Калысбек Бактыбек уулунун минген аты Шайтан. Ал эми бул өзү 1990-жылы төрөлгөн оюнчу. Дал ушундай мына Шайтанга окшогон аты менен ал азыр албетте чабуулга чыкканга аракет жасашы керек. Каршы ылдам аттын ылдамдыгы бул жерде керектелет. Мына эми чыкса болот. Эң башкысы чабуулга чыга турган мезгилде ал улакты толук жөндөп кала алган жок. Калыс Бактыбек уулу дагы деле улак менен бир нече оюнчуну мына жазгырып өтүп кайрадан мына ушул тайгазанды көздөй барат деле. Анысы ийгиликтүү болуп чыккан жок. Кайрадан улак үчүн болгон тартыш, күрөш. Бул ирет эми Талас командасынын оюнчусу Муратбек Бейшебаев. Шумкар минген аты бул оюнчунун. Мына ушул Шумкардын үстүндө улакты өз карамагына алып алып, тайгазанды көздөй аракетин жасайт. Муратбек Бейшебаев уламдан улам тайгазанга жакындап келишти. Жана дагы бул жерде биз үчүнчү улактын тайгазандан орун алганын көрүп калабыз. Жок, андай эмес. Албетте жолунан Кара-Балта оюнчулары тоскоолдукту жарата алды. Андыктан бул бир топ оор мына улак жерге түшүп калган сыяктуу. Жок, эң башкысы мына тайгазандан улак орун ала элек. Кара-Балтанын курамында дагы бир оюнчу алмашат. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Демек жекеме жеке албетте беттеш таймаш бул жерде орун алат. Кара-Балтанын оюнчулары улакты ошентип жерден алып азыр атайын белгиленген ошол тегерек чийинден ордуна салганга аракетин жасайт. Ал мезгилде экинчи 20 мүнөттүк дагы соңуна чыкты. Ошентип стабилдүү түрдө бул Талас жаштары командасы дагы ар бир таймда бирден упай алууда. Алдыда дагы 20 мүнөттүк убакыт бар. Ал учурда албетте Кара-Балта командасы чейрек финалга чыккысы келсе, жок эле дегенде дагы 3 упай алышы керек. Талас жаштары жана Кара-Балта командасынын ортосундагы азыр 3-20 мүнөттүк башталат. Бул 3-3 жана чечүүчү бөлүк деп айтсак болот. 2-0 эсебинде дал ушул Талас жаштары командасы алдыда. Мурат Бейшебаев жана Дастан Сагынбек уулу улакты ушул тайгазанга таштап эсепти 2-0 жеткирген. Биринчи бөлүктө жана экинчи бөлүктө бир жолудан тайгазанга улак ташталган. Алар 2-20 мүнөттүктө стабилдүү түрдө бир-бирден упай ала алышты. Ал эми үчүнчү чечүүчү бөлүктө эми Кара-Балта командасы кандай жооп берет? Же андан ары жаштар Талас жаштары командасы ийгиликтүү болуп чыгабы, же албетте эсеп сандарын кыскартып, чыныгы татыктуу атаандаштыкты Кара-Балта командасы ишке ашырабы? Азыр болсо кайрадан мына Талас командасынын оюнчусу экинчи катар санда ойногон оюнчу. Албетте анын аты жөнүн биз сөзсүз түрдө айтып өтүшүбүз керек. Бул 1990-жылы төрөлгөн. Мына ушундай Шайтан
аттуу ат минип жүргөн оюнчу Калыс Бактыбек уулу. Үчүнчү бөлүк албетте абдан кызыктуу болушу керек. Анткени бул 2-0 эсеби менен албетте Кара Балта командасы макул эмес. Алар мына ушул чейрек финалга чыгууга болгон бардык аракетин жасайт. Ошондуктан бул калган 18-19 мүнөт ичинде алгач албетте эсеп сандарын кыскартканга болгон аракетти жасайт. Ал учурда азыр мына Элдияр Тургунбеков өзүнүн аракетин жасап көрдү жана ал улакты албетте жерден алып үзүп кете алган жок. Улакты эми албетте бул жерде азыр Калыстын ышкырыгы жаңырышы керек. Дагы ортого жекеме-жекиге эки командадан бирден оюнчуну чакырат. Дал ошондой эми жекеме-жеке бул жерде орун алат. Ал эми улакты азыр көтөрүп келип мына ушундай эреже боюнча бул жерден атайын Калыс ортодогу Калыс убакыт белгилеп берет. Дагы мына ошол жерден эми кимиси күчтүү болсо албетте мына ошол оюнчу улакты ортодон сыртка чыгарып кетет. Ал мезгилде эки командадан мына бирден оюнчу аянтка чыкты. Бул Талас командасынан 10-чу катар санда ойногон кайрадан эле бул Туратбек Эмилбек уулу. Ал эми Кара Балтанын курамындагы оюнчу. Дал азыр мына жада калса мына улакка жакындап бара албай жаткан мезгили бул Эка Сейталиев. Эка Сейталиев буга чейин ушундай жекеме-жекеге чыгып көргөн жок. Жекемен менин эсимде жок. Буга чейинки эки таймда анын жекеме-жекеге чыкканын ал эми Туратбек Эмилбек уулу ошол биринчи 20 мүнөттүктөн баштап эле ортодо өзүнүн бир топ убактысын өткөрдү. Андыктан ал чындап оюндун кызуусуна кирип, дал ушундай жерден улакты алып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүгү болушу керек. Ал мезгилде Эка Сейталиев дагы азыр Туратбек уулуна такыр мүмкүнчүлүк бербей, улакты жерден үзүп кеткенге, илип кеткенге албетте колдон келишинче тоскоолдугун айтууда. Ал учурда биз сиңиздерге салып өтөбүз, мына ушул ач жашыл кийимчендер булар Кара Балта командасынын оюнчулары. Ал эми ток жашыл бул Талас жаштары. Талас жаштарынын курамы Муратбек Бейшебаев, Калыс Бактыбек уулу, Тойчубек Коргонбаев, Осмон Кутманбек уулу, Орозбек Эркинбеков, Данияр Искендеров, Намысбек Алмазбек уулу, Эрлан Төлөбеков, Дастан Сагынбек уулу, Туратбек Эмилбек уулу, Чубак Нурманбет уулу жана Кушчубай Элис уулу. Дал ушундай курам. Булардын жаш курагы дээрлик бир оюнчудан башкасы баары 1990-жылдан кийин төрөлгөндөр. 95-жылкылары бар. Бул Кушчубай Элис уулу 95-жылкы, эми 1987-жылы төрөлгөн. Муратбек Бейшебаев бул Талас жаштар командасындагы эң жашы уулуу оюнчу болуп эсептелет. Калгандары дээрлик 90, 91, 92, 93, 94-жылы төрөлгөн оюнчулар. Булардын минип жүргөн аттары Шумкар, Шайтан, Гүлсары, Байкашка, Көксай, Тору, Арап, Чийкашка, Көкпет, Эрке Тору, Самурай, Вандам. Мына ушундай аттар менен бул Талас жаштары командасы азыр оюнун жүргүзүүдө. Кара Балтанын курамына келе турган болсок, Улан Солтонов бул 1985-жылы төрөлгөн. Андан кийин Нугу Бобеков 87-жылы төрөлгөн. Байыш Базаркулов 89-жылы, Эка Сейталиев 81, Бакыт Жолдош уулу 1989, Нурлан Бегалиев 94, Бека Темирканов 92, Элдияр Тургунбеков 90, жана Коля Бузурманкулов 94, Азамат Шакир уулу 96, Калыс Солтобаев 88 жана Султан Русланов 93. Дал ушундай.
Құрам бұл Қара Балта командасының ойыншылары. Андықтан әлбетте жаш жағынан, жаш құрағы жағынан Талас жаштар командасы әлбетте бір тойлы жашты қылады. Қара Балтада әлбетте тәжірибалы ойыншылар көп, бірақ жаш құрағы негізі көп жашаған білбейді, көпті көрген білет деген қырғызда әлбетте сөз бар. Андықтан мына ошоның жиынтығы бұл жерде орын алуда. Анткени 2-0 есебінде Талас жаштары командасы алды да. Белгіленген уақыт соңына шықты, эми ойыншылар алмашы керек. Талас жаштарының құрамында Кушубай Илис уулу, бұл өз командасындағы ең жаш ойыншы Вандам аты менен. Мына чыныгы Вандамдығын дал ушул жерден көрсөтүп, мына түз эле атаандашын түрткүлөп, сүрүп, аянттан сыртка чыгарып салганга аракет жасап баштады. Ал эми анын атаандашы Кара Балталык ойынчу болсо, эч кандай улакка жакын бара албай, жөн гана артта, эгерде Илис уулу ушундай улакка жакындаганда гана түртүп чыгарганга аракет жасап атат. Элдияр Тургунбеков, бул Кара Балтанын ойынчусу, азыр Илис уулу Кушчубайга тоскоолдук кылып жаткан мезгили. Кушчубай жерден улакты мына кармаганга мүмкүнчүлүк алды, бирок көтөрүп кеткенге албетте анын шарты толук болгон жок. Ушундай Вандам деген атты минип жүргөн Илис уулу Кушчубай. Албетте булар активдүү болгон жок, анткени бул 3-чү тайм, 3-чү 20 мүнөттүк. Булар айрыкча мына 1-чи 20 мүнөттүктө абдан активдүү башташкан. Дал ошондо активдүү оюн башталып, жогорку темп, динамикалуу оюн 1-чи таймда болгон. 2-чи бөлүктө албетте андай оюнду биз көрө алган жокпуз, бирок ошого жакыныраак. Эми 3-чү бөлүктө таптакыр эле оюнчулар эс алып, ушул ортодогу тегерек чийиндин айланасында бул эки оюнчуну карап гана турган мезгили. Кайрадан оюнчулар алмашты. Бул рет Туратбек Эмилбек уулу чыкты Талас командасынан. Ал эми Кара Балтадан Султан Русланов. Туратбек Эмилбек уулу 1994-жылы төрөлгөн. Анын минген аты Эрке Тору. Анын атаандашы Султан Русланов болсо 1993-жылы төрөлгөн. Мунун аты минип жүргөн аты жөнүндө маалымат жок. Биз албетте эгерде ал кийинки беттештерде бул тууралуу бардык маалыматтарды тактап биздин көрүүчүлөргө жеткирип беребиз. Албетте ал үчүн дал ушул Кара Балта командасы чейрек финалга чыгышы керек. Чейрек финалга чыгуу үчүн аларга жок эле дегенде айрат алгач эсеп санын кыскартканга аракет жасаш керек. Уламдан улам убакыт мына өтүүдө. Бул албетте Кара Балта командасы үчүн жакшы көрүнүш эмес. Алар эртерээк эсеп сандарын кыскартканга аракет жасаш керек. Дээрлик бардык Талас жаштар командасынын оюнчулары ошондой улакка жакын аралыкта туруп беттеш өткөрүүдө. Ал эми тескерисинче Кара Балталыктар алар улакка жакын жолой албай, Талас жаштарынын оюнчулары улакты көтөрүүгө болгон аракетте гана алар андан ары бузуп келет. Бул рет кайрадан оюнчу алмашты. Эми Кара Балтанын курамындагы Бакыт Жолдош уулу чыкты. Бул 1989-жылы төрөлгөн оюнчу. Жолдош уулу дагы азыр жакын бара алган жок улакка. Буга чейинкидей эле көрүнүш Кара Балтанын оюнчулары мына ушундай экинчи номери менен бул жерде иштеп жатат деп айтсак болот. Ал эми Дастан Сагынбек уулу бул мына ушул эки таймдын бирөөсүндө тайказанга улакты таштаган оюнчулардын бири. Демек Талас жаштары Талас жаштары командасындагы албетте эң пайдалуу оюнчулардын катарына кирет. Булар дагы активдүүлүгүн, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алган жок. Талас командасы үчүн негизинен
мына ушинтип түртүшүп туруу алар үчүн жаман нерсе эмес. Убакыт өтүп атат, алар 2-0 эсенде утуп атат, аларга мындан башка эмне керек? Албетте ишенимдүүлүк үчүн дагы бир мына улакты дагы бир жолу атаандаштардын тайгазанына таштап койсо болмок, бирок дал мезгилде эң башкысы алар Кара Балта командасын мына ушундай аларды кызытып ушундай ыңгайлуу учурга өздөрүнүн мына демилгени колго алганга мүмкүнчүлүк бербей, тескерисинче кенен эркин турганы, ошондой убакытты өткөргөнү алар үчүн жакшы. Кайрадан Кушубай Илис уулу чыкты, анын минген аты Ван Дам. Мына Ван Дам бул ошондой жекеге чыккан учурда ошол замат түз эле атырылып атаандашынын аты менен кошо сүрүп таштоо жагынан чыныгы мыкты ат деп айтсак болот. Азыр болсо Кара Балтадан Эка Сейталиев чыкты. Эка Сейталиев дагы азыр мына жерден улакты ушул жерден көтөрүп кетти. Эми Илис уулу, Кушубай Илис уулунда улак ал ошол замат Кара Балтанын оюнчулары андан улакты жылып алууга, үзүп тартып алууга болгон аракетин жасады. Бирок ага албетте мүмкүнчүлүк бере койгон жок. Эми улак бул жерде кимде калды? Улак албетте кайрадан Илис Кушубай уулунда, ал тагыраагы Кушубай Илис уулунда. Эми түз эле тайгазанга жакын барышты. Дал ушул тайгазанга бул тайымда Талас жаштары командасы чабуул уюштурат. Анткени 20 мүнөттө ушундай ар бир тыныгуудан кийин тайгазан алмашып турары бул албетте бардык эле көкбөрү сүйүүчүлөрүнө белгилүү. Андан сырткары мына жаңыдан бул оюнду КТРК спорт каналында көрүп жаткандар болсо, мында албетте билип алса болот деген тилектемин. Мына Ван Дам өзүнүн ээси менен улакты өз карамагында алып келген болсо, ал учурда кайрадан кезектеги чабуулга чыгууга, тагыраагы тайгазанга улакты таштоого болгон аракет. Бирок Кара Балталыктар ири эсеп менен азырынча утуп элек. Болгону 2 упай гана айырмачылык бар. Бул уламдан улам убакыт жылып барат. Экинчи, тагыраагы үчүнчү албетте 20 мүнөттүк дээрлик ортолук бөлүккө жана ошентип бул жерде улак таамай өз максатына жетти. Бул Муратбек Бейшебаев. Муратбек Бейшебаев ошентип экинчи ирет тайгазанга улак таштады жана өз командасынын эсебин 3-0 жеткирди. Бул Талас жаштарынын чейрек финалга болгон эң чоң кадамы мына ушул азыркы аракет болду. Демек, эми калган бөлүгү абдан кызыктуу өтүшү керек. Эми канат бүткөн Талас жаштары эсепти мындан ары дагы бир тайгазанга улакты таштоо менен көбөйтүп койсо болот. Бирок жок дегенде мына ушул өздөрүнүн бул мелдешке жөн чыкпаганын көрсөтүү үчүн албетте Кара Балта командасы дагы тайгазанга албетте улакты таштаса жакшы болмок. Бул жерде эң башкысы канча эсеп менен уткан эмес, эң башкысы мына ушундай кийинки баскычка өтүү. Ага карабастан булардын бул азыр ушул тартышып жаткан, улак тартышып жаткан балбандардын арасында көпчүлүгү жаштар. Ал эми жаштарга чындап дем күч керек. Азыр дээрлик 3 оюнчу, Кара Балтанын курамындагы 3 оюнчу мына улакты тайгазанга таштаганга аракет жасашты. Ал мезгилде Кара Балтанын оюнчусу мына аттан түшүп калып, албетте улакты тайгазанга таштай алышкан жок. Андыктан эми кайрадан улак үчүн күрөш бул жерден орун алат. Уламдан улам убакыт артка жылып барат. Кара Балта командасы айрыкча биринчи таймдагы алардын көрсөткөн оюну менин көңүлүмө толгон. Бирок экинчи мына ушул биринчи бөлүктүн аягында, андан кийин экинчи бөлүктө алар өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтө алган жок. Негизинен азыр эми
Кайрадан улак Тайгазанын жанында аны көтөрүп кетүү, жерден үзүп алуу азыр дээрлик мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Анткени дал ушул бир жак капталын Тайгазан тосуп калган. Мындай кысылып, ушундай кеңири аянт жок болуп жаткан мезгилде муну түшүнгөн албетте калыс деле жекеме-жеке абалын сунушташы керек. Дал ушундай азыр жекеме-жеке абал орун алат. 3-20 мүнөттүк дагы албетте экинчи жарым бөлүгүнө келип калды. Жана ортодон жекеме-жеке башталды. Туратбек Эмилбек уулу Талас командасынан ал мына биринчи номер менен иштегенге аракет жасап көрүүдө. Ага албетте таптакыр Кара Балтанын оюнчусу Улан Солтонов макул эмес. Ал ошондуктан бир ирет албетте жерден улакты үзүп кеткенге аракет жасап көрдү. Ушинтип негизинен 3-чү бөлүк анчалык кызыктуу болгон жок деп айтсак болот. Ушундай позициялык чабуулдар, позициялык коргонуулар жана көбүнчөсү улак жерде болуп, жерден көтөрүп кетүүгө болгон аракетке абдан көп убакыт кетип атат. Улам жекеме-жеке, андан сырткары башка топтоо менен болгон учурда деле алар эч кандай улакты жерден көтөрүп чыныгы биринчи, экинчи таймдагыдай жакшы оюндарды бизге көрүүчүлөргө сунуштаган жок. Анткени беттештин тагдыры айрыкча мына 3-чү ирет Тайгазанга улак түшкөндөн кийин дээрлик чечилип калды дагы. Эки команда тең муну менен макул болуп баштаган сыяктуу. Албетте Талас командасына бул абдан ыңгайлуу жакшы көрүнүш. Кара Балта командасы болсо тескерисинче өздөрүн демилгени колго алып чабуулга чыга алган жок. Азыр Кара Балта командасынан Бообеков чыкты. Бул 1987-жылы төрөлгөн оюнчу. Бообековдун далдагы биринчи номер менен иштей албай атаандаштын артында калып жаткан мезгили. Ал эми Талас командасынан мына ушул Вандам ысымдуу аттын ээси бул Кушубай Илис уулу. Жок, бул жерде ал эмес, Калыс Бактыбек уулу Шайтан аттуу ысымдуу ат менен чыгышы керек болчу, бирок булар аттарын бири-бири менен алмашып алган экен. Андыктан өздөрү жөнүндө эле азырынча сөз кылып туралы. Жерден улакты көтөрүп кетүүгө такыр мүмкүнчүлүк жок. Дал ушундай Ак Суу менен өздөрүнүн атаандашы Төш Булак командалары ойногондо да дал ушундай көрүнүш орун алган. Эсеп сандары 3-0 болуп, андан кийин убакытты мына ушундай жерде жаткан улакты көтөрүүгө бир топ убакыт кеткен. Андан сырткары Ак Суу командасынын оюнчулары мына ушундай улакты өздөрүнө алып эч кимди жеткирбей аянтты айланып жүргөн мезгили дагы орун алган болчу. Ал мезгилде ушинтип булар жерде жаткан улакты мына өйдө көтөргөнгө чейин эле акыркы 3-чү бөлүктүн акыркы секундалары дагы акырындап соңуна чыгып барат. Демек беттеш соңуна чыга турган учур дээрлик келип калды. Бүгүн 15-нде Бөрүлү менен Көкжал ойноду, Ак Суу менен Төш Булак ойноду, Сары Өзөн менен Илбир, ал эми Кара Балта менен Талас жаштары дээрлик бүтүп калды. Бөрүлү, Ак Суу жана Сары Өзөн чейрек финалга чыккан. Азыр Кара Балта чыгат. Анткени бир мүнөт ичинде алар 3 жолу Тайгазанга улакты ташташы мүмкүн эмес. Эртең 16 мартта боло турган оюндар бул Достук менен Актал, Араша менен Ысык көл, Талас менен Нарын жана Казарман МВД жолубузда ИИМ ички иштер министринин командасы. Мына ушул командалар ойнойт. Мына беттеш соңуна чыкты. Биз болсо Талас жаштары командасын чейрек финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Ал эми Кара Балтаны кийинки беттештеринде Кара Балтага ийгилик кааламакчыбыз. Бүгүнкү күнгө болгон
мына оюндарды биз жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Бул Ак Кула ат майданындагы 21 март Норуз майрамына карата уюштурулган ушул Көкбөрү Федерациясынын мелдеши, тагыраагы Көкбөрү Федерациясы уюштурган Норуз майрамына карата болгон мелдеш. Биз болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Кийинки беттештерден жолукканча саламатта туруңуздар. Çok ese atan mekke'ge çalıp gelgen şerdirimiz. Anmazın tokumları turasın, kalktağılan bağalardın uğrasın. Kırmızılardan Gökbörünün gök doğsun, kılımlardan kılımlarga ulatsın.